Базар Коргон району Акман айыл өкмөтүндөгү номер 6 Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинин мугалими Назгүл Турсуналиева манас таануу боюнча окуучуларды таймашка мыкты даярдаган мугалим. Анын окуучулары республикалык деңгээлдеги манас таануу интеллектуалдык телетаймашта 2-орунду багындырган. Назгүл Турсуналиева 1978 жылы Аксы районундагы Авлеттим айылында төрөлгөн. Ал Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты адистигин бүткөн. Назгүл Турсуналиева жөнүндө өзү иштеген номер 6 Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинин директору Арстанбек Матраимов Назгүл Турсуналиевага манас таанууга даярдоо тапшырмасын бергенде туура тандоо кылган экенмин. Назгүл аябай тырышчаак, максатка жете билген мугалим. Ал эми биз тараптан дайыма колдоп келебиз деп билдирди. Манас эпосун 1 жылда окутуп, үйрөтүп коюу кыйын деп баса белгилейт Назгүл Турсуналиева. Эпосун дароо эле 1 жылдын ичинде окуп, жыйынтык чыгарып коюш кыйын да, ошондуктан манасты тереңден мазмунун үйрөнүш үчүн адегенде китептин мазмуну менен тааныш керек. Быйылкы даярдап чыккан тобум Гүлазык деп аталат дагы, булар менен 3 жылдан бери иштешип келе жатам. Ал эми буга чейин дагы Коломто деген топ даярдагам. Алар менен дагы 4 жыл катарынан иштешип, алар менен бирдикте биз областта, республикада жеңүүчү байгелүү орундарга ээ болдук. Окуучуларга ачылган ийрим өз максатына жетип, ийгиликтерди алып келе баштаганда Назгүл Турсуналиевадан жаңы идея пайда болгон. Ал райондогу мугалимдерди манас таануу боюнча ийрим ачып, даярдасам деп пландады. Ал планы ишке ашып, эжеке азыр мугалимдерди окутуп жатат. Манас таануу ийримин ачтым. Окуучулар арасында дагы, анан мугалимдер арасында дагы. Биздин кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибиз үчүн бул өзүбүздүн кесиптик ишибиз болот. Ошондуктан быйылкы 2023 жылдагы менин биринчи планым ишке ашты. Мугалимдерди дагы манас таануу боюнча курс өтүп, аларга дагы тереңден идеялык маанисин, тарбиялык маанисин, андагы көөнө сөздөр, фразеологизмдер боюнча терең маалымат бергенге аракет кылып жатам өзүмдүн тажрыйбамдын негизинде. Ал эми окуучуларга адегенде биз ушул манас эпосунун негизги мазмуну менен тааныштырып баштадым. Биз кыргыз болгондон кийин негизги биздин түпкү уюткубуз болуш керек деп ойлойм. Кыргыз элинин бир үмүткө, бир шоолууга жетектеген идеясы болуш керек. Мен ошол идеяны манастан тапсак болот деп айта алам, деди Турсуналиева. Манасты эми биз кыргыз эли болгондон кийин биздин түпкү уютку, негизги уюткубуз болуш керек деп ойлойм. Биздин кыргыз элинин бир үмүткө, бир шоолууга жетектеген идеясы болуш керек да. Мен ошол идеялардын баардыгын манастан тапсак болот деп айта алам да. Себеби манас эпосунда баардык нерсе айтылат. Бүгүнкү жаштарга сабак боло турган дагы өрнөктүү эпостордун бири. Кээ бирлер айтат, манас бул жомок деп. Жок, мен жомок деп айта албайт элем. Манас бул биздин тарыхыбыз, бул биздин санжырабыз, бул биздин басып өткөн жолубуз. Демек, манас эпосун жакындан окуп үйрөнүү бүгүнкү күндөгү ар бир кыргыз жаранынын милдети жана парызы деп ойлойм. Айназик Нуралиева манас таануу боюнча райондук турда 1-орунду ээлеген топтун мүчөсү. Анын айтымында таймашка даярданууда китепти көп окуу жардам берет, деди. Ата-энебиз Назгүл эжекебиздин жардамы менен ушундай ийгиликтерге жеттик деп айтып кетти. Себеби китеп жан дүйнөнүн азыгы демекчи. Китеп окуу адамдын руханий байлыгын өстүрөт жана адамдын сөз байлыгын өрчүтөт эмеспи. Мына ошол үчүн мен манас таанууну тандап алдым. Манас эпосун окуп жатып, ата-бабаларыбыздын жашоосун, алардын эрдиктерин, ата мекенге болгон сүйүүсүн байкадым. Ал эми бизди ушул даражага жеткирген класс жетекчибиз Назгүл эжеке болду. Эжекем биринчи айтканда мен үчүн кызыксыз болчу. Бирок манас эпосун окуп чыккандан кийин топко кошулганыма аябай сүйүндүм, деди Максат Турдалиев. Манас таануудан биздин биле алганыбыз, ал өзүбүздүн ата-бабаларыбыз эле жана алар кандай баатыр болушкан жана эркектери кандай болгон деп өзүбүзгө көптөгөн үлгүлөрдү ала алдык. Назгүл эжекенин салымы өтө чоң, бизге абдан чоң жардам берди жана өзү эле чакырып сен катышасың деп, өзүбүз каалабасак да катыштырып, катышкандан кийин эле ошол мен катышкандан кийин ошол катышканыма өкүнбөдүм жана эжекеме ыраазы болдум. Манас эпосундагы аялдардын ролун баса белгилеп айтып кетким келет. Андагы аялдардын образынан Каныкейден таалим алдым. Азыркы аялдарда да ушул касиеттер болсо экен дейм.
деди топтун мүчөсү Ханзада Амиракулова. Өтө чоң мындайча айтканда таалим алдым десем болот да, анткени жанагы мен аялдардын образдары аркылуу, мисалы Каникейдин образын айта турган болсом, мен ушунчалык чоң бир деңгээлде андан таалим алдым десем болот да, себеби бул Каникейдин образдары азыркы учурда да аялдарда болсо экен дейм. Жана мен мындайча айтканда мен ошо Манас эпосун өтө чоң таалим алдым да. Мен Назгүл эжеке жөнүндө биринчи айта келе турган болсом, бул бизде 5 жылдан бери кыргыз тил сабагынан берет. Мындайча айтканда биздин класс жетекчибиз. Жана ошондой эле бизге мен бул Манас эпосунан мындайча айтканда Каникей энебизге окшоштурам, себеби бул эжекемдин ошо Каникейдин сапаттары бул менин эжекемде дагы бар десем болот да, себеби акылман десем акылман, мындайча айтканда бардык тармактардан бар да. Манас таанууга даярдоо үчүн ар бир мугалим психолог болуш керек. Баланын жан дүйнөсүн билип, үй бүлөлүк абалына да маани бериш керек деп эсептейт. Мен ойлойм, ар бир мугалим психолог болуш керек, баланын жан дүйнөсүн билиш керек. Анан ошол мектепти эле билбей, баланын үй бүлөлүк абалындагы, баланын өзүнүн жеке оюн да билиш керек деп ойлойм. Көптөгөн фразеологизмдерди үйрөнүү бар. Эми силер билген фразеологизмдерди анча-мынча окуучулар дагы билет. Бирок ал деген бизге чек эмес да. Андан ары дагы казып не кылышыбыз керек, окуй беришибиз керек. Манас таанууну сабак катары киргизиш керек. Мектепте атайын ийримдердин жоктугунан биз балдарды мектептен сырткары эч кандай акча албастан даярдайбыз. Эгерде сабак катары киргизсе, балдар эпостон көп билим алышат, деди Турсуналиева. Назгүл Турсуналиева бир эле окуучулар менен токтолбостон мектептин астанасын эми аттаган жаш адистерге да жардамын аябайт. Кайсыл учурда кандай суроом болбосун жардамын берип, кеңешин айтат деп билдирди кесиптеши Жепаргүл Тиркешова. Назгүл эжекебиз ушул бир кафедрада эмгектенип атканыбызга мына 11-12 жылдын жүзү болуп атат. Негизи Назгүл эже ушунчалык тырышчаак, өзүнүн көздөгөнүнө жеткен, мыкты саяпкер деп айтсам да болот. Билим канча алсаң дагы, түгөнбөгөн кенч дегендей, ошол канчалык эмгектенсек, канчалык сурасак деле бул билим түгөнбөйт да негизи. Биз өзүбүз мугалим болуп эмгектенгенибиз менен ушул көп билбеген нерселерибизди Назгүл эжеден сурап, билип, билүүгө аракеттенебиз. Назгүл Турсуналиеванын Манас таанууга кошкон салымы үчүн сыйлыктар менен сыйланып, Манас таануу таймашы боюнча Базар Коргон районунун куратору болду. Ар тараптан изилдөө жана популярлаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө номер 126 президенттин жарлыгын аткарууда кошкон зор салым үчүн жана жаш муундарды патриоттулукка тарбиялоодо жасаган ийгиликтүү иш-аракеттери үчүн ардак грамота менен номер 6 Бекмамат Осмонов гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Турсуналиева Назгүл сыйланат. Турсуналиевадай тайманбас, максатка жете билген мыкты педагогдор менен Манас эпосун ар бир баланын жан дүйнөсүнө сиңирип, алардын мекенге болгон сүйүүсүн арттырабыз. Биздин жаш муундарга Назгүл Турсуналиевадай чебер мугалимдер арбын болсо дейбиз. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.